Менин Кыргызстанга келгениmin себеби биринчи кезекте сүйүү болду. Эң мыкты мектепти кантип түзсөк болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Nexus колледжин Ошто негиздөөгө сизге эмне түрткү болду? Туура окуу жай, туура система болсо, студенттер керек болгон баардык билимди ушул жерден эле алышат. Мен өзүмдү чын эле кыргыз патриотумун деп айта алам. Кандай адамдар үчүн Nexus колледжи эң туура тандоо болот да? Ошто азыр жеке эл аралык деңгээлдеги англис тилинде окуткан колледж жок. Азырынча планда жапон тили, кытай тили, корей тили. Ата-энелер балдарынын келечегин бузуп албаш үчүн алар эмне кылыш керек? Студент эшиктен кирген алгачкы күндөн баштап биз ага кесипкөй адам катары карайбыз. Биз студенттерибиз Европа, Чыгыш, Азиядагы университеттерге өтүш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Nexus бул баардык жолдор, баардык идеялар кесилишкен жер. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Андай эмесе бүгүн биздин студияда инсан подкастыбызда өзгөчө коногубуз келди. Mr. Sam, кош келипсиз. Welcome to Osh. We're glad to see you here. Негизи Mr. Sam Ошто жаңы ачылып жаткан Nexus колледжинин директору болот. Жана бүгүн бизге ушул колледж жөнүндө, ушул окуу жай жөнүндө эмне үчүн биз ошол окуу жайын тандашыбыз керек, эмне үчүн жаштар үчүн эң жакшы окуй турган жер экенин айтып, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшө кетерине ишенебиз. Андай эмесе дагы бир жолу мен сиздерди кош келипсиздер демекчимин. Мен тааныштыра кете турган биздин бүгүн аябай жакшы, аябай таланттуу биздин лингвист студентибиз, Nexus колледжинин биринчилерден болуп тапшырган жана экзамендеринен өткөн студент. Атыңыз айтып койсоңуз? Ахмет, сиз дагы кош келипсиз. Бүгүн бизге которуп бересиз деп ишенебиз. Сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Биз анын эмне себептен Кыргызстанга келгенин, негизи эле Nexus колледжинин максаты эмнеде экенин жана эмне үчүн бул окуу жайы жаштар үчүн маанилүү экенин сүйлөшөбүз. Андай эмесе баштадык. Mr. Sam, Ошко сиз кандай максат менен келдиңиз? Ошону айтып берсеңиз. What was your aim when coming to Osh? So thank you so much for doing this. So the reason Менин Кыргызстанга келгениmin себеби биринчи кезекте сүйүү болду. Кыргызстанга мен бул жол менен 20 жыл мурда келгенмин. Ошол убакта бул жакта студент болчумун, 2-3 жолу дагы келип кеткенмин. Анан бир таанышым аркылуу досум мени чакырып, бир нече жыл бою Бишкектеги Ала Тоо университетинде сабак бердим. Ошондо бул жакта бирөөнү сүйүп калып, библия курдум. Ошондон бери бир нече жылдан бери ушул жерде жашап келем. Эми болсо Оштон колледж ачуу мүмкүнчүлүгүнүн алдында турат. Бул мен үчүн дүйнөдөгү эң кызыктуу нерселердин бири болду. Анткени мен жашаган батыш өлкөлөрүндө жаңы мектеп же колледж ачуу абдан сейрек нерсе. Ал жактагы окуу жайлар жүздөгөн жылдан бери иштеп келе жатат жана аларды өзгөртүү деле оңой эмес. Ал эми бул долбоор менимче чыны менен эле зарыл нерсе. Бул жакта жакшы билим алууга чоң каалоо бар экенин сезем. Бишкектеги студенттерим абдан аракет менен окушат. Ишенем Ошто да ошондой болот. Бул биз билим берүү аркылуу колубуздан келген эң жогорку деңгээлге жетүү мүмкүнчүлүгү. Эң мыкты мектепти кантип түзсөк болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Ушундай жаңы башталышта башында болуу мен үчүн көптөн бери иштеп турган нерсеге караганда кыйла кызыктуу. Чоң рахмат. Негизи ушул Nexus колледжин Ошто негиздөөгө сизге эмне түрткү болду? What made you come to Osh and actually launch this project and start this college? So the reason for Бул жакка келишимдин дагы бир чоң себеби мен чындап эле сезем Ошто да жалпы эле Кыргызстанда да жогорку билим берүүчү жаңы окуу жайларга чоң муктаждык бар. Ишенебиз, биз бул жерде көп нерсе жасай алабыз. Студенттердин өзү деле издеп жүргөнү мүмкүнчүлүк. Бир жагынан алар чет өлкөгө чыгып, дүйнөлүк деңгээлде эл аралык талаптарга жараша билим алууну каалашат. Бирок андан да маанилүүсү бул билимди дал ушул жерде Ошто эле алса болоруна ишеним жаралып жатат. Туура окуу жай, туура система болсо, студенттер керек болгон баардык билимди ушул жерден эле алышат. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Айтыңызчы, Mr. Sam, негизи эле ушул биздин күндөрү
окуучулардын 10 айрыкча 10-11 класстын окуучуларынын ата-энелери жана алар өздөрү кандай кыйынчылыктарга туш келип отурушат? Себеби дегенде мен өзүм деле билем да 9 классты бүткөндөн кийин эмне кылсам деп көп адамдын башы катайт. As we all know, when a student finishes 9th grade, these concerns appear that what am I going to do? What is my career is going to go? And what problems can parents tackle while doing so? What are the concerns Yeah. parents have? Yeah. Well, you're right. I mean, obviously, it's a very good Ооба, туура question. айттыңыз. And Бул чындап эле it's a жакшы right суроо. question parents Ата-эне should өзү ask деле ушул themselves, суроону бериш really, керек. what's Балама the эң best жакшы possible келечекти кантип future камсыз for my кылам? child? Мен бул жакта And адамдар менен my сүйлөшүп жүрүп understanding түшүнгөн from нерсем talking to ата-энелердин people алдында абдан is кыйын that чечим турат. there's Баласын really чет өлкөгө difficult жибериш decision керекпи that же parents have жокпу? to make. Эгер жиберсең, Do they ал send жакта their алыс children жүрөт. Коопсуздугу abroad? кандай If they болот? send them Акча abroad, жагы then they жетеби have to же worry деген about тынчсыздануулар being көп far болот. away, about Дагы бир нерсе, safety, өлкө үчүн да about маанилүү. whether they can Мыкты afford it. балдардын баары четке кетип, жакшы There's билим maybe алып also a кайра consideration кайтпай койсо, for a бул country, чоң you don't жоготуу. want all of Алардын your кайтып best келиши talent to go абдан abroad маанилүү. and then Ошондуктан get бул a great суроолор ар бир education and үй-бүлөдө come чыгып back жатат. fast to Биздин live максат with their ошол profession. көйгөйгө чечим And табууга жардам берүү. what we're trying Ал to do is чечим help жөн гана provide бул a жактан solution мүмкүнчүлүктөрдү to that көбөйтүү. problem. Студент да, And the main ата-эне да solution ошол эле is to жерде have a дүйнөлүк capacity деңгээлдеги here сапаттуу to билим ала really турганга have, шартка ээ top-notch болот. education that students and their parents can get here. Окей. Рахмат. Негизи Кыргызстанда бизде айрыкча Ошто ата-энелер бүт дүйнөдөгү ата-энелердей эле балдарына мыкты билим берүүнү каалайт да. Бирок көбүндө эле ошо баласыны чет өлкөгө жөнөткөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Жада калса көбүндө Бишкекке деле жөнөткөн мүмкүнчүлүк жок үй-бүлөлөр бар. Ошондой ата-энелерге Nexus ушул маселени канттай чечүүнү сунуштайт? As we all know, our parents want us to study abroad, and some families, they don't have the ability to do so. And how is this college going to help improve it? Yes, help solve this question. Yes. Yeah, so I have to say, I think I'm really very much a Мен Kyrgyz өзүмдү чындап эле patriot кыргыз in that, патриотум деп айта алам. yeah, I've been living Акыркы here 2 for жылдан 2 бери years. ушул It жерде really жашап made келем. a decision Бул жакта to калып live here. жашаганды My чечтим. family is here. Менин үй бүлөм бул And жакта. Айланама so карасам for me, I мүмкүнчүлүктөр look around толтура. and just see a lot Өлкө of тынч, opportunities туруктуу, here. I see a кызыктуу ыкмада country өнүгүп жатат. that's really doing Сабак very берген well, сайын байкайм, ар бир жылы студенттеримдин деңгээли мурунку жылга караганда көчтүрүү. Алардын мотивациясын да сезип турам. Биздин максат дал ушул, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Ошто азыр жеке эл аралык деңгээлдеги англис тилинде окуткан колледж жок. Мына биз ошол боштукту толтурмакчы болуп жатабыз. Ата-энелер азыр көп ойлонуп жатышат. Балабызды чет өлкөгө жиберебизби? Ал жакта коопсузбу? Ал кайда жүрөт? Кантип жашайт? Биз ошол суроолорго жооп боло турган билим берүү мүмкүнчүлүгүн түзгүбүз келет. Дал айтылган себептерден Кыргызстанда Ошто ушундай колледжди ачуу мен үчүн бул эң сонун жашаан. And I think that we can address a lot of the problems that Чоң рахмат. Мистер Сэм, айтсаңыз, өзү негизи колледжде кайсы тилде окуу жүргүзүлөт жана кандай сабактар бар, кандай практикалык сабактар бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. In Nexus, what are the languages used by teachers, by the staff and stuff? And what kind of lessons, what kind of practical lessons are there? So the language of instruction is English. Бизде окутуунун негизги тили англис тили. Чет тилдер факультетибизде дагы башка тилдерди да окутмакчыбыз. Убакыт өткөн сайын алардын тизмеси кеңейет. Азырынча планда жапон тили, кытай тили, корей тили, башка тилдер да болот деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмгек базарында кесипкөй болом десең, сенде англис тили абдан мыкты болушу керек. Бул англисче айтканда non-negotiable, башкача айтканда талкууланбай турган шарт. Ошондуктан биз чоң басымды англис тилине жасайбыз. Ар бир студентибизди англис тилин эң жогорку деңгээлге жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошондо алар каалаган кесибин тандап, ийгиликтүү иштей алышат. Мындан тышкары, ар кандай кесиптик багыттар боюнча бөлүмдөрүбүз болот. Студент кайсы жолду тандабасын, биз ага даярдык бере алабыз. Макул. Негизи эле ушул Nexus колледжинин жөнүндө аябай жакшы сүйлөшүп калдык. Анда эмесе эң менимче
эң бир маанилүү адамдар жөнүндө айтып берсеңиз, Nexus колледжинин мугалимдери жөнүндө. Негизи эле алар кандай адамдар, кантип ал адамдарды тандап алгансыздар, кандай тажрыйбага ээ ушул адамдар? Um, can you talk about the teachers and their aspects and their experiences and how can they help students learn here? Sure. So what we're really focusing on with our faculty Биз азыр абдан чоң көңүл буруп жаткан нерсе бул мугалимдерибиз, окутуучуларыбыз. Себеби бул чындыкты айтканда бүтүн картинанын эң маанилүү бөлүгү. Бизге кесипкөй адамдар керек, чыныгы тажрыйбасы жана жөндөмү бар адистер керек. Мен үчүн, биздин колледж үчүн эң башкы приоритеттердин бири биз чыныгы 21 кылымдын динамикалуу колледжи болушубуз керек. Бул эмнени билдирет? Бул биз рынокто керектелген акча табууга жардам бере турган чыныгы жөндөмдөрдү үйрөтүшүбүз керегин сөз. Студент эшиктен кирген алгачкы күндөн баштап биз ага кесипкөй адам катары карайбыз. Сенин эң чоң максатың эмне? Биз сага кайсы жөндөмдөрдү бере алабыз жана ошондо сен ошол максатка жете аласыңбы? Бул жөндөмдөр кайсы тармакта керектелет? Көпчүлүк колледждер жөн гана студенттерге жагымдуу атмосфера түзүп, түрдүү багыттарды сунуштап коет. Бирок бизде баары башкача. Бизде IT, жасалма интеллект, бизнес, экономика, креативдүү медиа, тилдер факультети бар. Ар бир багыт рынокко ылайыкташкан максаттуу түзүлгөн. Real world market experience and be able to share that with students. Рахмат чоң. Негизи бизге Nexus окуу жайынын эң эле бир мындай баалуулуктарын, философиясын айтып берсеңиз суранычы. Can you talk about the philosophy And of values. philosophies and values of this college? Yeah, so there are a few that it's a really important question. There are a few that are Ооба, most important. бул абдан маанилүү суроо. So Мен үчүн эң башкы нерселердин бири жеке өнүгүү жолдору. Бул биз үчүн негизги түшүнүк. Эмне деген сөз бул? Студент эшигибизден кирген алгачкы күндөн тартып биз аны эң мыкты жыйынтыкка жетишин каалайбыз. Ал үчүн тест алабыз, жөндөмүн, күчтүү жактарын, кызыгуусун, келечектеги максатын түшүнөбүз. Анан ошол максатка жетишине жеке тарбиячы катары жардам беребиз. Көп учурда бул чет өлкөдө окуу үчүн грант алуу. Биз студенттерибиз Европа, Чыгыш, Азиядагы университеттерге өтүш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Ошол эле учурда алар биз менен окуп жаткан жылдары керектүү деңгээлге жетүүсүнө жардам беребиз. Бирок бул менен чектелбейт. Эгер студент толук билимди Кыргызстанда алууну кааласа, биз ага дүйнөлүк деңгээлдеги билимди ушул эле жерде беребиз. Бул да биздин жолдор түшүнүгүнө кирет. Бакалаврдан кийин кайда бара алат? Магистратураны кайдан окуйт? Кайсы ишке орношо алат? Мен үчүн дагы бир маанилүү нерсе бул эл аралык ой жүгүртүү. Бул жер улуу жибек жолу. Колледжди Nexus деп атаганыбыз да жөн жерден эмес. Nexus бул бардык жолдор, бардык идеялар кесилишкен жер. Ошто туруп англисче сүйлөп жатабыз, ар кайсы жерден келген окутуучуларыбыз да бар. Биз студенттерибизди глобалдык рынокто ийгиликке даярдайбыз. Философиябыз 3 нерсеге таянат. Өтө жеке мамиле, студентке багытталган иш, эл аралык багыт, дүйнөлүк ой жүгүртүү, академиялык мыктылык, маданияты. Студенттерибиз амбициялуу, алдыга умтулган болуш керек. Биз өзүбүздү да, аларды да эң жогору натыйжага жеткирүү үчүн күчтүү түртүшүбүз керек. And we'll push ourselves very hard and push them very hard to achieve that. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Анда эмесе эмки суроом менин мындай болмок. Кандай адамдар үчүн Nexus колледжи эң туура тандоо болот да? How do you think, like, what kind of people this college will be the most useful? For what kind of people? Yeah, I think it'll be extremely useful Мен for ойлойм, бул anybody. колледж эң биринчи кезекте амбициясы бар адамдар үчүн пайдалуу болот. Өмүрүндө чындап эле чоң, пайдалуу иш жасагысы келгендер үчүн. Ал эми максаттары ар ким өзү тандайт. Кимдир бирөө жогорку билимди уланткысы келет, кимдир бирөө бул жерде коомдун лидери болосу келет, кимдир бирөө көп акча тапкысы келет же бизнес ачкысы келет. Биз амбициялуу адамдар үчүн барбыз. Өзүн тарбиялап, алдыга сүрөп, англисче үйрөнөм, башка тилдерди да билем, дүйнөлүк базарда таңдаша алам деп максат койгон адамдар үчүн. Биздин факультеттерибиз IT болобу, медиа болобу, бизнес болобу, айырмасы жок. Өзү үчүн мүмкүн болгон эң мыкты шарттарды түзгүсү келгендер үчүн. Анткени сен мыкты болуп, акча таба алсаң, лидер болуп пайдалуу иш жасай алсаң, бул өзүң үчүн гана эмес, баары үчүн жакшы. Демек, сен кайра коомго салым кошо аласың.
to earn. That's good for everybody. That means that they can give back to their communities. Рахмат чоң. Айтыңызчы, мынау ата-энелерге кайрылсаңыз да, эгерде ата-энелер балдарынын келечегин бузуп албаш үчүн алар эмне кылыш керек? Жана колдоо үчүн, балдарын колдоо үчүн алар кандай иштерди кылуу маанилүү деп эсептейсиз? What is the best thing parents can do to ensure that their children will get great opportunities in the future and graduate to great schools? Well, I hope that parents will give us a chance. Мен чын жүрөктөн үмүттөнөм, ата-энелер бизге мүмкүнчүлүк берет деп. Мен түшүнөм, бул жаңы колледж. Өзүм дагы атамын, ошондуктан балдарга болгон мамилени жакшы билем. Ар бир ата-эне этият болууну, баласын коопсуз болушун каалайт. Бирок биз сунуштап жаткан нерселер азыр эч кимде жок деп ойлойм. Биринчиден, баабыз абдан жакшы жана татыктуу. Экинчиден, биз ушул жерде Ошто эле эл аралык жогорку деңгээлде билим алуу үчүн мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгер сиз ата-эне болсоңуз, жана балаңызды чет өлкөгө жиберүү же бул жерде окутуу боюнча бушайман болуп жатсаңыз, биз сизге эки дүйнөнүн тең эң мыктысын сунуштап жатабыз. Бул жергиликтүү, Ошто, бирок ошол эле учурда дүйнөлүк деңгээлдеги билим. Биздин максатыбыз абдан амбициялуу, чыгармачыл окуу процесстерин түзүү. Чет өлкөдө окуу үчүн стипендия алууга мүмкүнчүлүктөрдү издеп, студент даяр болгондо ага жол ачуу. Ошол эле учурда биз студенттерге бул жерден эле Ошто келечегин лидер катары кура ала тургандай билим жана тажрыйба берүү. They can go here and think my future may well be as a leader here in Osh. Эгерде ата-энелерге бир кеңеш бере турган болсоңуз, ал кандай болмок? Мына камерага карап айтсаңыз болот. So, One advice to the parents. Ms. Cameron. Урматтуу ата-энем, Nexus колледжине кызыгып жатканыңыз үчүн чын дилден рахмат айтам. Бул биз үчүн абдан толкундаткан учур. Биз алдыда узак, жемиштүү жана пайдалуу жол күтүп турат деп ишенебиз. Ош шаарында абдан жакшы баада эң жогорку деңгээлдеги билим бере алабыз деп ишенебиз. Чын жүрөктөн үмүттөнөм, бизге мүмкүнчүлүк берсеңиз жана ушул жолду бирге бассак, чоң ийгиликтерге кошо жетишебиз. Рахмат сизге. So thank you very much. Мистер Сэм, айтыңызчы, негизи контракт төлөөгө келгенде бизде эң көп ушул суроо берилет да, кызыгышат ата-энелер, канча болот контрагы, кайсы суммадан башталат, анан канчага чейин максималдуу суммасы, анан балким сиздерде кандайдыр бир жакшы окуган, өзгөчө таланттуу студенттер үчүн башка бир өзгөчө шарттар бардыр. How affordable is colleges, and she's asking about the minimum and the maximum price it can be, and are there going to be any grants for the talented or great with students with academic excellence? So this is a private college. So Ооба, the бул range of it жеке is, менчик колледж. Баасы жагынан Кыргызстандагы күчтүү жеке университеттер менен тең тейлеш алат. Айрым атаандаштардан арзаныраак болот. Кээ бир учурларда азыр балдарын окууга берип жаткан жеке лицейлердин да жеткиликтүүрөөк болот деп ишенебиз. Биз үчүн маанилүү нерселердин бири бул жерде орто мектепти тездетилген программа менен бүтүп, ошол учурда жеке мектепке караганда арзаныраак чыгым менен окуу мүмкүнчүлүгү. Айтканыма кайрылып кетсем, бул жеке менчик окуу жайы. Бизде ар кандай финансылык колдоо мүмкүнчүлүктөрү бар. Тесттерди ийгиликтүү тапшырган студенттерге жеңилдик берүү мүмкүнчүлүгү болот. Мыкты балдарды тартуу үчүн бардык мүмкүн болгон жолдорду колдонобуз. Эки маанилүү нерсени эске алуу керек. Биринчиси, англисче айтылгандай, эмнеге төлөсөң ошону аласың дегендей окуу акысын төлөй ала турган студенттер үчүн. Бирок ошол эле учурда биз эң акылдуу, эң мыкты студенттерди тартууну көздөйбүз. Эгер сен амбициялуу болсоң жана бул колледж сен үчүн туура деп эсептесең, анда биз стипендия, жеңилдик же башка жолдор аркылуу сага капчыгыңа туура келген мүмкүнчүлүктү табабыз. Мистер Сэм, Кыргызстанга дагы бир жолу кош келипсиз. Сиздей адамдар биз менен иштешет экенине биз аябай кубанычтабыз. Кудай буйруса, мына Nexus колледжи албан ийгиликтерди багындырсын жана эң сонун эң жакшы, эң күчтүү мугалимдерди топтоп, чоң бизге ийгиликтүү студенттерди тапшырыңыздар. Thank you so much. Арстанбек аке, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз Ош шаарынын тургуну болосуз. Ооба. Жакын арада жакшы бир жаңылыгыңыз болду деп уктук эле. Ооба, аябай сонун жаңылык бар менде. Мен ушул быйыл Nexus колледжине
окууга тапшырдым. Арстанбек аке, быйыл сиз студент болот экенсиз. Ооба буюрса. Канча жаштасыз сиз? Мен 42 жаштамын. Охо. Демек, 42 жашта болсо деле, 40тан ашса деле студент болуп кайта билим алууга актанса болот экен. Албетте. Себеби билим алууда эч качан жаш санына карабаш керек, эч качан кеч эмес дегендей. Ошон үчүн мен билим алууга кадам таштадым. Билим алууда эч качан кеч эмес, билим алгыла. Баягы биздин кыргызда сөз бар эмеспи? Окуган эл озот дейт. Ошон үчүн окугула, үйрөнгүлө, илим алгыла, билим алгыла дегендей. Келечекте чет өлкөгө саякатка чыгып калсаңар силерге аябай тажрыйбасы тиет. Ооба. Сизде болсо окууларыңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, диплом алганыңызда дагы бир жолу интервьюга келебиз деп ишенебиз. Буюрса силерге Ийгиликтер болсун. Мына айтып бериңчи, эмне үчүн сиз Nexus колледжин тандап алдыңыз? Мен Nexus колледжин тандадым. Эмне дегенде мен Nexus колледжи жакшы мүмкүнчүлүк чыгарып берет. Европа ошондой жакшы вуздарда окуганы. Жана ошо эмне болсо дагы ушундай мен көбүнчө мүмкүнчүлүктөр чыгарып эме кылгандар үчүн жана ата-энем менен эле мынтип жакшы ушул бир жерде эле болуп окуп жүргөнү дагы ошонсу деле жакты. Ошо. Бул колледж Ошто болот, сиз Ошто каласыз, ата-энеңиз менен бирге жашайсыз дагы, окууну бул жакта уланта бересиз. Аха. Сиз канча жыл окуйсуз? Өзү программа боюнча 3 жыл окуу керек. Ошон 3 жыл окуйм деп чечтик. Кайсы багыттын ээси болосуң ошондо? Creative media, мындай видеолорду ушинтип видео съемка кылып тартуу, Аха. Демек, 3 жылдан кийин диплом алгандан кийин сен ошол SMM адиси катары жана башка ушундай видеограф, ушуга окшогон креативдүү жумуштарда иштесең болот турбайбы? Профессия полностью болот. 3 жылдын ичинде? Сонун турбайбы? Анда эмесе, баары жакшы болсун, баары ойдогудай болсун. Дагы көрүшөрбүз Nexus'та. Ийгиликтер болсун.